Мухтар Өмүракуновдун 50 жылдык мааракеси жалпы кыргыз эли үчүн чоң маанилүү окуя десек болот. Италиядагы кыргыздар дагы четте калбай Замандаш ассоциациясын ушул маараке менен куттуктап коюуну чечтик. Бул уюмду түптөп кеткен Мухтар инимдин ысмы ташка тамга басылгандай кыргыздын тарыхында калды десек болот. Убагында Совет доору ыдырап, кыргыздын башына оор турмуш туш келгенде ал Россияга биринчилерден болуп жол ачып, өлкөбүздүн текстиль продукциясын экспорттап, алгачкы товар жүгүртүү бизнесин негиздеген десек болот. Ал эми Биек Карго деген транспорттук компаниясы бүгүнкү күндөгү логистиканын башатында турган десек деп айта алам. Замандаш ассоциациясынын тегерегинде азыр көптөгөн чет өлкөдөгү кыргыз диаспоралары курчап турат. Эми эгерде Мухтар Өмүракунов арабызда көзү тирүү болгондо өзүнүн дагы да болсо кыргыз элине ченемсиз баалуу сунуштарын айтып, чоң кереги тиймек деп ойлойм. Элибиздин мүдөөсүн чече ала турган